Арыбаңыздар, ардактуу Билбор момун мусулмандар. Бүгүн бизде мейманда өзгөчө инсан, мен сыйлаган инсан, Алым Марс Ибраев. Кыргызстанда жаш саясаттын лидерлери бар, спорттун лидерлери бар, өнөрдүн лидерлери бар. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы ислам дүйнөсүнүн лидерлеринин бири чыгаан Марс Ибраев ажы. Анын дагы бир өзгөчөлүгү бул мекенчил инсан. Бүгүнкү биздин тема ушул мусулманчылык жана кыргызчылык. Экөөнүн жалпы окшош жактары да. Мисалы үчүн Мухаммед пайгамбар айтып атпайбы? Мусулман ким десе, бул эң билимге умтулган жана каныккан, айкөл, жакшылыкка умтулган, жан дүйнөсүн арулукка бөлөгөн жана жардамга муктажга шашылган инсан деп. Бул кыргызда да ошонтип айтылат да. Сөз алды болсун, мындан 2 жыл мурун Айтматовдун 90 жылдыгына Энбаяр деген Монголиянын мурунку президенти келип калды. Ал жазуучу экен. Айтматовду монголча которгон экен. Анан апайысы болуп түрмөгө отуруп чыккан экен. Түрмөдөн чыгаар менен биринчи визити Кыргызстанга болуптур. Биз көлдө жүрдүк, Айтматовдун Атабейитке бардык, зыярат кылдык, 3 күн жүрүп, анан кетеринде бир укмуш сөз айтты. Биз да монголдордой сиздердей аз элбиз дейт. Бирок силердин сактап калган улут катары жок болуп кетет элеңер дейт. Жаңырда улуу эл түшөт, миллиард. Силердин мусулман болуп калганыңар. Биздин улут болуп сакталып калганыбызга мусулман болуп калганыбыз ошо баа бербей жүргөн экенбиз да. Экинчи, быйыл Катарда биз 3 депутат барып, Садык Шернияз, Эмил Токтошов, ошол жакта Ал-Талил азыркы эмирдин иниси, экономика министри болуп жүрүп, ислам цивилизациясы деп китеп чыгарыптыр англисче. Ошонун бир бетинде минтип жазылып жүрөт. Исламдын алтын доору таластан башталган 751 жылы. Себеби могу Орто Азия элдери мусулман болобу же болбойбу ошондо чечилип, ага чейин Куран перде басылчу экен. Анан ошол согуштан кийин Куран кагазга басылып, кагаз чыгарганды үйрөнүп, дүйнөгө тез Куран таркап, анын ичинде мусулман динин кабыл алгандар көп болгон экен. Демек, мусулман тарыхында Кыргызстандын ордебеги эсис. Бүгүнкү ошо биринчи суроом, биз айтабыз, ар бир кыргыз 7 атасын билиш керек деп. Бул парыз. Мухаммед алейхиссалам 21 атасына чейин билген да. Демек, мусулманчылык менен кыргызчылыкта сан жыл окшош экен да. Албетте. Сөзүңүздө албетте маани турат, ушун өтө терең бир маанилер бар. Жараткандын аты менен баштайын. Ар бир инсан өзүнүн 7 атасын, эми биз чектеп коет экенбиз 7 атасын депчи, андан дагы Жок дегенде 7 атасы. Жок дегенде 7 атасын билиш керек деп айтат. Пайгамбарлардан калган мурас ушул экен. Пайгамбарыбыз дагы ошонун катарында Адам атага чейинки болгон негизги өзүнүн дагы санжырасын билген, айта билген. Бул деген нерсе өзүңдүн ким экениңди тааный бил, ата бабаңдын ким экенин тааный бил деген нерсе. Ислам дини бул нерселерге, бул тамырга, санжыра тамырына абдан маани берет. Ошондон дагы ар бир мусулман пендесин дагы ошол өзүнүн тарыхын унутпастан эртеңки күнүнө кадам койгонду дайыма үгүттөп келет. Ошондон биз исламды түшүнгөн учурда пайгамбарлардын өмүр баянын жакшы карашыбыз керек. Сиз айткандай тарыхыбыз кенен элбиз, өтө терең элбиз. Ошол эле Атлах жериндеги деп айтылган талас согушундагы биздин тарыхыбыздын бир бурулушу болгон. Кандайдыр деңгээлде биздин кыргыз калкынын дагы ошо исламды таанышына себепкер болгон бир окуя болот. Ал бир окуялардын аркасында бир чоң бир цивилизацияга ачылган бир да жагыбыз болгондо. Ошондон бул дагы өзгөчө мааниге. Экинчи окшош жак, ыйык тема. Кыргыздар мусулман динин кабыл алганча Умайинеге сыйынган. Ошо 6 айда Умайина тоосу болгон. Себеби адамга өмүр берген, жараткан, эне болот атпайбы? Мухаммед алейхиссалам айтып атпайбы? Биринчи мусулман бул Хадича энебиз болгон деп. Биринчи мусулман эркек эмес, Хадича энебиз болгон деп атат. Не деген аял затын зоолотуп ийиктикендик. Ошол биздин хадистердеги мусулманчылыктагы аял заты жөнүндөгү ой пикириңиз маанилүү эле да. Аял заты менин да жеке ошол эле динибиздин дагы айткан, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүн жалпылап эле кыскалап айтайын. Бейиш энелердин таманасында бекер айтылган эмес. Туура сиз айтасыз, биринчи мусулман ислам динин деп айтайын. Ага чейинки диндер дагы асман диндер деп кабыл алынганда, биринчи пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин кабыл алган
зат бул дагы Хадижа энебиз жубайы болгон. Ошондуктан бул дагы болсо эмнени далилдеп турат? Дайыма жанында турган, дайыма аны колдоп берген бир аял заты болгон. Демек бизди дагы бүгүнкү күндө балким элибиздеги сөздө бекенен эместир, эркекти эркек кылганда балким аял заты жанында турган. Мисалы үчүн иман инсанды инсан кылат, балким инсанды султан кылат деп айтат го. Жакшы аял дагы эрди эр кылат, эрди балким султан кылат мындайча. Демек бүгүн мына жаш кыздарга зордукчул мамиле кылган, аял затына зордукчулук кылгандардын баары бул мусулманчылыктын салтына жатпайт. Эч кандай мусулманчылыктын буйругуна салтына жатпайт. Кол көтөргөндөр, сөккөндөр, жанагындай кордогондор, же болсо аялдын кыз баланын өзүн эркине койбой ала качып алып туруп андан кийин кыйнап туруп үйлөнгөндөр. Пайгамбарыбыз мунун баардыгын өткөн. Ошол эле бир кыз келип арызданып келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Мени сизге арызым бар" деген. "Менин атам мени кыйнап жүрүп күбөгө берет" деген да. Ал турган мен таң калганым, азыр эми болот турмушта аял эркек ажырашып кетсе үй мүлкүн берише албайт. Хадисте жазылып атат. Аял менен эркектин үлүшү бирдей. Тең. Укук милдеттерибиз да бирдей, мындай караганда албетте мураста бир аз айырма болушу мүмкүн, 4төн 1, 2ден 1. Жок, ушул канча миң жыл илгери жазылган, бүгүнкү күндө мааниси бар да. 4-түнчү өтө маанилүү жагдай. Бизде биринчи медреселер, диний окуу жайлар 1911-жылы ачылган да. Мынакей ошондой сонун китеп чыгыптыр. Айда Кубатова деген илимдин кандидаты, ошо Кыргызстандагы диний медреселердин ачылышы жана жайылышы жөнүндө. Ошондо айтып атат да, биринчи Осмоналы тарых Сыдыковдун тарыхы жана кыргыз шатманистан китеби чыгып атат да. Ошондо биринчи алдаш молдо, талып молдолор мектеп медреселерде диний сабактар менен башка жаңы географияны, тарыхты, эсепти, арифти чогултуп атпайбы? Биз азыркы күндө медресе менен билим берүүнү бөлүп карап калдык. А мындан 100 жыл медресе менен кошо бизге сабат, билим, ариф келип атпайбы? Ислам дини, ошол динибиздин эгер эмеден суроо бере турган болсоңуз, Кудай Таалам жаратканда ааламды жаратты, аалам таанып билсин деп акылды берди. Айтат, бул дүйнөнүн илимдерин, светтик илимдер айтып атабыз го, дүйнө тааным илимдерин алуу дейт, бул акылдын нуру, ал эми диний илимдерди алуу жүрөктүн нуру. Экөөнүн бириккенде гана акыйкат ортого чыгат дейт. Эки канаттуу куш сыяктуу, бир канаттуу куш уча албайт. Ошон үчүн бул илимдерди, ошон үчүн биздин жана Ишеналы Арабаев атабыз мен дайыма айтам, Башкыртстандагы Уфадагы Ислам университетине барганда ошо медресе болгон экен. 1912-жылда бул 2 жыл ошо жерде окуп бүтүргөн экен. Бирок кийин келип, кайсы тармакта мамлекеттин түптөлүшүнө себеп болгон аталарыбыз. Биринчи алфени чыгарган. Жадидизм учуру доору. Ошо жадидизмди билбесе алфени жаза албайт эле да. Албетте. Ошон үчүн айтып атабыз, биз да бүгүн эр шакак бирдей алып кетишибиз керек, бөлүп карабаш керек деген ойдомун жеке. Биздин ата бабалардын жолу. Албетте. Экинчи кээ бирөө ушу түшүнбөй жүрөт. Кыргыздар ары уркап калса кыргызчылыгы бар дейт. Аны мыкты молдокелер дем салат да. Экөөнүн окшоштугу да. Муну айтып жаткан себебим 16-кылымда ушул аксы тарапта биринчи Молда Ысқақ деген келип мусулман динин таратып. Анан көп ишенбей, анан ошондо бир жин урган орукчан аялды кадимкидей дем салып айыктырганда элдин көп ишенип, бул Кыргызда табылчылык жана салттуу медицина дейбиз, мусулманчылыкта дем салып дейбиз. Экөөнүн окшоштуктары кандай? Бул жерде биз физикалык дүйнөдө жашап атабыз. Ошол эле метафизикалык аалам деген бар. Биздин көзүбүз көрбөстөн бирок параллелдүү жашаган аалам бар. Энергетикалык. Ошонун биз жиндер дейбиз, периштелер дейбиз аалам. Биз көзүбүз көрбөйт, алар бизди көрөт дейбиз. Алардын таасири барбы? Кээ бир учурларда ошол жиндер ааламынын таасири болот. Ошон үчүн адамдар бир экинчиси адамдын назары бар. Мына сизде адамдардын алдында, элдин алдына жүрөсүз арай. Ошон үчүн адамдардын назарына суктанып карагандар бар. Жакшы суктанып караган менен анан көз өтүп кеткен эмелер, очолор бар да. Көз тиет деп бекер айтпайт. Анан аны эч кандай бир медицина аныктай албайт. Бирок бир Куран аяты ар бир ооруга шифа дабага. Ошон үчүн кээде молдокелерибиздин дем салган молдонун да маанилүүлүгү, анын да такыбалыгы, анын да диндарлыгы өтө маанилүү, арамдан алыс болгондугу. Ошо дем салган учурда жанагындай көз ооруларынын баары кетет. Бирок албетте ошол эле учурда бир Кудай Таалам берген сыноо бар, денедеги ооруларга медициналык жолдор менен гана жол табуу деген нерсени ислам дини четке каккан эмес. Мухаммед пайгамбар айтып атпайбы? Жараткан канча оору жаратса, ошончо дары жараткан деп. Албетте. Ошон үчүн бүгүн эч кандай бир ооруга даба жок деп айта албайбыз. Бүгүн убактылуу балким спидке оору даба таба албай аткан болушу мүмкүн. Бүгүн коронавируска деп атабыз, ага деле буюрса эртең бүрсүн табылат. Бирок адам баласы кичине акылын ойлонсун, иштетсин. Куранда, ошол эле динибизде ар бир ооруга даба мындайча айтканда дарылай турган дарысы чыгат дейт.
дагы бир өзгөчөлүк кыргыздардын табиятка болгон мамилеси менен мусулманчылыктын. Мусулманчылык эң мыкты экологиялык кодекс. Кыргыздарга сууга түкүрбө дейт. Бакты кыйба дейт. Чөптү кордосоң көзгө зыян дейт. Мухаммед пайгамбардын 3 осуятын баарыбыз жакшы билебиз. Бак тик, тукум калтыр, үй сал дейт. Ар бир эркектен кыла тургандан. Карайбызбы? Ошол хадистердеги ошол табиятка болгон мамиле жөнүндө, кыргыздын салтындагы окшоштуктар жөнүндө да эмне айтып бере аласыз? Пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар. Эртең бүрсү күнү, эртең кыямат кайым болот десе дагы көчө тегип кал дейт. Бул деген нерсе эмне? Демек табиятты жашылдандыр. Айлана чөйрөнү корго дейт. Жана сиз айткандай, агып аткан сууга булгаба. Агып аткан сууну таза экендигин далилдеген бир хадистер бар. Мисалы үчүн турган сууну абайла. Булак көрсөң көзүн ач дейт. Көзүн ач дейт. Күнгө туруп калган сууну даарат алгандан абайла деп макро деп айтат аалымдарыбыз. Эмне десе, күнгө туруп калды көп. Анда ар кандай терс бир эмелер болуп калышы мүмкүн. Денеге зыян келтире турган, ден соолукка. Ошон үчүн мынандай кылып үстүн жаап койгула дейт. Кечинде жатаарда жаап жатка дейт. Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыз муну абдан сонун өзүнүн жашоосунда практикасына колдонуп келген. Пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнүн баардыгы биздин жашообузга айкалышкан, кыргыздын жашоосуна ал салт катарында кирип кеткен. Арулукка, табият менен эришашак жашоого, соопчулукка болгон хадистерде айтылган сөздөр менен кыргыздын макалдагы окшош үндөш. Мен бирөкөнү айтайын. Хадистерде айтат, Алла Таалам чыдамкайды сүйөт дейт. Кыргыздын макалдары сабырдын түрү саралтын. Бирдей. Анан кийин Мухаммед пайгамбар айтып атат, эгерде боорукел болгун келсе, кембагалды тойгузуп, жетимди башына сала дейт. Кыргызда айтат, катуу айтпа жесирге, камчы чаппа жетимге дейт. Не деген керемет? Бирдей. Азыр дагы мен ошо карап отуруп таң калдым. Хадистер бул кыргыздын макалдашчыларын үндөш, тереңдеш. Минтеп айтат да, Мухаммед пайгамбар, жакшы сөз кайрымдуулук дейт. Кыргыздын макалы жакшы сөз жарым ырыс дейт. Окшош. Болбосо Сүйлөсөң пайдалуу жакшы сөз сүйлө, болбосо унчукпа. Азыр дагы бирөөсү мен баракта отуруп хадистерден таң калдым да. Жанагы проявление гордыни өтө бой текеберчиликке, бой көтөргөндө. Кыргыздарда аны жактырбайт да, салтта. Же болбосо пайгамбарыбыз мактанчак адамдар жактырчу эмес экен. Кыргызда өлө мактанган өлө кач дейт. Ушундай мунун баарын бир биздин окумуштууларыбыз минтип жазат да, үйүңө мейман келсе, Мухаммед пайгамбарыбыз айтып атат да, аны тынчтык менен тосуп ал, жакшылап конокто, түн ичинде жакшылап аягы мамиле кыл дейт да. Кыргызда Кудай конок деген бар. Конок келсе, буну Кудай жиберген адам деп, атын сурабай, ысмын сурабай туруп коноктойт да. Меймандостук. Чакырылбай калган келген конок, мисалы үчүн өзү бир жолдо жолоочу болуп келип калган, Кудай конок деп айтат. Ошон үчүн Кудай конок динибизде дагы абдан кенен айтылат, сооптуулугу. Мухаммед пайгамбарыбыз айтып атат, мусулмандар дейт, жылына бир жолу курмандык чалуу жөнүндө. Бул кыргыздын ар бир үй-бүлөсүнүн, бул мусулмандыктын да сарты, кыргызчылыктын да сарты, жакшылык, жамандыкта дайым кан чыгарган. Эми мындайларды айта берсек, жанагы Мухаммед пайгамбарыбыз айтып атат, адамдын көзү тойбойт деп айтып атат. Азыр жош жерин таппай калдым. Кыргызда айтат, адамдын көзү топуракка тойт дейт. Бул хадис. Адам баласы дейт, эч бир тоо алтын берсең, ал экинчиси деп айтат дейт. Анын дейт бир эмесин алкымын өлгөндө гана топурак тойгозот дейт. Анан кийин Мухаммед пайгамбар айтып атат, айкөл кишинин кетирген кадасын кечир дейт. Бизде кечирсең Кудай кечирет дейт. Карабыз, мунун баары неме бүт иликтеп турса, не деген улуу кеп, не деген улуу сөз. Мен дагы бир кеп турган келип жатат. Апрель 1 Абдулатиф мырза, баягы мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы болуп, экөөбүз 2 жолу сүйлөшүп калып, анан ал элчи болуп кетип атканда, биздин комитеттен өтүп элек, Сауд Арабиясынан. Экөөбүз сүйлөшө кетип айттым, мектептер үчүн мусулманчылык жана кыргыз
каада салтындагы адеп акылактан окшоштугу десем, ал да сиз айткандай айтты. Коюндай окшош. Сөздөрү, макалдары, мааниси. Анан кийин раматылык баарыбыз сыйлаган, сүйгөн Чубак ажы менен апрелдин айы, майдын башында эркиндик бурбарынан кезигип калып, анан бир укмуш нерсени айтып берди. Мен бул китептин чыга электе көрсөтүп, анан айттым да, ажыке, кээде тамашалашта сүйлөшчү элек. Анын бир үйүндө кадр бар, китептерди көрсөтүп мактанып атат. 20 томдукту Каныбек берди деп үйүндө. Анан Тагай би жөнүндө укмуш ойлорду айтып берген да. А мен айттым, ушул мусулманчылык менен кыргызчылыкты бириктириш үчүн мен бир кыргыздын 7 озуйпасын айтайын. Колдоп бересизби? Мына мусулманчылык 5 парызды баарыбыз билебиз. Бирок улут азыр бөлүнүп атпайбызбы? Партияга, жерге, регионго, анан батышчыл, чыгышчыл болуп, ошону бириктириш үчүн бир кыргыздын 7 озуйпасын жазайын деп, аны көрсөтүп, анан эскеде окуп берем. Анан жылкы баласына келгенде укмуш айтты. Бул мусулманчылыктардын ичинен эң жылкыны асыраган бул кыргыздар дейт. А пайгамбарыбыз жылкы жөнүндө айткандарын айтып берди да. Мен айттым, биринчи ар бир кыргыз баласы эне тилин, жет атасы манасты билсе. Туп-туура дейт, мен билем дейт. Экинчи айттым, ар бир кыргыздын үйүндө ошол бул улуттун символу болгон же комуз, же ак калпак, же бешик турса десем, бул менин үйүмдө бар деди Чубак ажы. Улуттук. Улуттук символ. Анын үчүнчү баарыбыздын үйдө китеп бар, Куран туруш керек, манас туруш керек. Төгөлбай Сылыкбектин Көк асабасы, Сынган кылыч, Алыкул Осмоновдун китеби, Чыңгыз Айтматовдун китептери десем, калганын ар ким өзүнүн табиятын десем, буга да макулмун деди. Анан мага макул болбой аткан бир жаштар бар да. Мен айттым, ар бир кыргыз эркек баласы бирден жылкылуу болсун. Десем, шаардык достор айтат, кантип жылкы багасыз? Айылда ар бирибиздин тууганы бар. Демек аякта жаңы жумуш орну пайда болот. А бир жылкы бул капитал банктагы. Эртең, мисалы үчүн биз шайлоого акча керек болуп калса, жылкыны сатасың. Кийин кара ордо туруп калат. Балаңа бересиң, балаң аландан кулун алат. Анан жылкы баккан бул кыргыздагы чарбакердик эмес. Бул сыймык болуш керек да десем, анан кийин пайгамбардын жылкы жөнүндө айтып, жылкы эмес. Теге эгерде мусулман баласы согушуп жылкысы түрүү калса, бул да жеңиш деп эсептелген экен. Экинчи, жылкынын заңын жеген куш да адал деп эсептелген. Мунун эң туура бул мусулманчылыкта да, кыргызчылыкта да жылкысыз элестетүү болбойт дейт да. Ошо жылкы жөнүндө мусулманчылыктагы кеңири айтып берсеңиз. Негизинен Куранда дагы айтылгандай, негизи бир четинен адам баласынын өзгөчө мисалы үчүн мусулмандарга назарын салып буруп, бала бакыраңар, алтын күмүш, жанагындай жубайыңар, үй бүлөңөр кээде азгырык болот деп айтат да. Ошонун катарында жылкыны коет. Таптап баккан. Негеден да демек адам баласы шунчалык деңгээлде табияты жылкыны багуу менен биргелешкен экен, бүтүндөшкөн экен. Ошондуктан адам кээде качып кутула албай калышы мүмкүн. Жада калса жаратканын унутуп калышы мүмкүн. Жада калса ибадатын унутуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жылкыны багып атканда дагы ушуну абайлагыла деген эскертүүсүн айтат да. Пайгамбарыбыз өзү жылкыга абдан маани берген. Эмне үчүн араб туугандарда жылкынын эти желинбейт? Эмне үчүн аларда эме кылынат? Себеби пайгамбарыбыз убагында ошол согуштарга, жихад деп айтабыз, жихаддарга абдан ошол керектүү болгон жаныбар болгондуктан, анан абдан мындай жаныбарлардын категориясында акылдуу жаныбар болгондуктан. Адамдарга жакыныраак алып келгенде, салыштырып келген учурда адамга эмес, эми жаныбарлар категориясынан эң акылдуу, анан эң таза. Жегенде оорубайт да, жылкы эч бир оорубайт. Оорубайт. Андан кийин жанагы башка эмелерден жегенде, койдун этин жегенде биз кээде тартынып, ушундай холестерин биреме болуп калып, майы болуп калып, зыян келбейби экен дейбиз. А жылкынын этин жеген үчүн андай нерсе болбогондуктан, демек Алла таалам кандай деңгээлде биздин тоолук элибизге ошо жылкы жаныбарындагы өзгөчө бир колуна кол, бутуна бут күч катарында колдоно турган, мисалы алыска бара турган унаа катарында, ошол эле учурда аны түшүнө билген бир жаныбар катарында, анан эң негизгиси азык катарында дагы мындайча айтканда бергендиги. Демек бул ислам дининде да ушул нерсени үгүттөп айткан пайгамбарыбыз дагы муну ар бир ошо мусулман пендеси баласы балдарын чоңойгонго чейин үйрөтсүн дейт. Сууга сүзгөнгө, атка мингенге үйрөтсүн дейт, жаа атканга үйрөтсүн дейт. Мисалы үчүн да күрөшкөнгө үйрөтсүн деп мындай спортко үндөгөнүн катарында дагы атка минүү маселесин дагы койгон. Демек эмнеге койду? Эмнеге төө деген жок. Мындай болбосо арабтарда эң көп болчу. Бөлүп айтып. Жылкы жоодо жүрсөң жолдош дейт. Суу сасаң суусундук кымыз берет. Ачка болсоң азык берет, кедей болсоң байлык берет. Баатыр келсе мыкты адамдарга жылкы тартуулайт. Эми кыргыздын 7 озуйпасынын акыркы экөө калды. Салттуу мусулманчылыкты тутуу.
Азыр мусулманчылыкта тилекке каршы кээ бир бөлөк жааматтар таңуулаган бир агымдар пайда болуп кетти, жашыруун эмес да. Сиз бүгүн ошо биздин жаштарга салттуу мусулманчылык эмне? Кичине бир кыскача түшүндүрмөдө кетсеңиз, анан ар бир коом вакуумду, боштукту кабыл албайт агай. Боштукту эгерде биз таштап койсок, бир улут катарында таштап койсок, аны бирөөлөр толтурат. Ошондуктан биздин белгилүү бир диний бир эменде вакуумду да, боштукту дагы ар ким колдон келишинче сырттан, тияктан, бияктан толтуруп отурду да. Бирок биз айтып атабыз, динибиздеги усулул фикх деген илим бар. Усул, негизги илимдерден бирөөсү. Юридикалык илим, мындай кандай юриспруденция деп айтабыз. Ошондо деле кандайдыр деңгээлде салт, каада, салт эгерде диндин өзөк негизине карама-каршы келбей турган болсо, ишеним жагынан ал кабыл алынат дейт. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө салттуу ислам дини дегенде максат кыргыз элине, Орто Азия калкына салттуу болгон, жатык болгон ислам динибиздин өзүнчө ханафи мазхабы деп, матурид акидасы деп атабыз. Бирок анын жанында бул макул ишеним жагынан да, практикалык жагынан болушу мүмкүн да. Бирок сиз мындай максат, балким суроодогу максаттын ар жагындагы нерсе да, биздин кийинип жүргөн кийим эмебиз болушу мүмкүн, жүрүм адаттарыбыз, салттарга урматсыз көрсөтүү. Мисалы үчүн бир тушоо кесүү тоюбузга болгон биздин мамилебиз, ошол эле учурда калпакка болгон мамилебиз, ошол эле коомузга болгон мамилебиз. Мисалы үчүн да биздин кээ бирки төр деген нерсе бар, жилик тартуу деген нерсе бар. Бул арабтарда, динибизде ал нерсе жок негизичи. Айтылган эмес, бирок каршы эмес. Каршы эмес. Абдан сонун нерсе. Инсап, соопкерчилик принциптер болот. Абдан сонун нерсе. Эмне үчүн бул нерселерди биз кайра жандандырышыбыз керек. Бүгүнкү жаштар өзгөчө кээ бирлер унутуп баратат, мисалы үчүн. Мен айтар элем, диний адам катарына айтар элем да, келиңиздер, динибиз менен кошо салтыбызды кошо алып кетели. эң туура экөө кыргыздын эки канаты. Иришак алып кетели. Ана жана сизге башында айттым, ошол эки бөлөк пикир болуп жүргөн, мен аны мүмкүн сиз сыяктуу терең айта албайм. Биринчи биз ошол ажыга барганда 2000-жылы айтты эле да, бизде көбү жайында жана араб туугандарча кийинип, узун эркектери араб топу кийип атпайбы? Нарында сууктан менен кантип жүрөсүз? Хадистерде айтылган, ал шартка, кырдаага жараша кийиниш керек. Ошол бизде кээде кыргыздын ак калпагы, керемет тебетеи, укмуш чепкени, азыркы кийимден өтүп, ошол арабча кийинип аткандар агым болуп баратат да. Кантип ошол улуттук кийимди да сактап, мусулман дитибизди да сактап кала алабыз? Хадис менен айтайын. Алла Таалам инналлаха ла янзуру дейт. Алла Таалам силердин сырткы келбетиңерге, байлыгыңарга карабайт. Алла Таалам силердин кылып аткан иштериңерге, жүрөктөгү ишенимиңерге, кылып аткан иштериңерге карайт дейт да. Ошого караганда, демек сырткы келбет көп маани туюндурбайт. Бирок биз улут катарында, эл катарында, албетте Кудайга шүгүр мусулманбыз, пендебиз. Улуттук эмебизди жоготпошубуз керек деп атпайбызбы? Калпак эч качан менин диний ишенимиме карама-каршы келбейт. Пайгамбарыбыз эгер саллаллаху алейхи вассалам бүгүн жашаганда кандай болмок дейт. Кече күнү бир агай, араб агай менен Караколго барып калдык. Ошол жерден анан кар басып келе жатып, анан ушинтип калды. Эгерде ажылык бул жакта болуп калса кандай болмок эле депчи. Ихрам кийип ороо деген бар да. Анан эч бир нерсе кийбейсиз, бут кийим да кийбейсиз. Өлө кыйын болсо керек экен бизге депчи. Ошондон айттык да, демек ал жердеги узун көйнөк кийүү, ичинен баягындай шалбар шымын кийүү, ал жердеги жанагындай шлёпкасын кийип жүрүү деген нерсе балким ошол жердеги ысык чөлкөмдөргө таандык, ылайыктуу маселе. Ал эми биздеги бул жакта нерсе биздин ата бабаларыбыз кышындасы өзүнүн чепкенин кийген, тонун кийген, тебетейин кийген, маасысын кийген. Мисалы үчүн маасынын биздеги Орто Азия кемер курду тагынган. Демек бул биздин улуттук баалуулуктарыбыз. Бир экинчиден бул динибиздин эч кандай негизине форма маселесине карама-каршы келбейт. Элечек апаларыбыздын мисалы үчүн да жоолук салуу маселелери, ошол жердеги чырк тамалардан баштап бүт кийген аялдардын да кийимдерине чейин ислам дининин мындайча негизги берейин деп аткан нерсе сиздин аврат жериңизди жабыш керек маселе. Сиздин көркүңүз болуш керек. Кийимден максат эмне агай? Кийимден максат биринчиден сиздин көрк болуш керек сизге. Аврат дегенде мындай тосулуш, уяттуу жерлериңизди жабыш керек болот. Андан кийин ошол эле кийим деген адамдын көркү дегенден жанында дагы сууктан, ысыктан сакташ керек болот. Ушул критерийлер. Үч негиз критерий. Ушул эле багытта өткөндө бир кыргыз жигит менен жолугуп калдым. Анан ал да ойго салды, мен да ойго салдым. 4 бир тууганбыз дейт. 4 тең сакалчан экен. Анан менин ортолору жаштар 1-2 жаштан экен. Атасы өтүп кетиптир. Кантип аныктайсыңар? Кыргыздарда улуусу гана сакалдуу болуп, ошо гана бата берген. Калгандары же аз кыркып койгон же тазалап койгон да. Сакалдуу деген Кыргызда бул статус.
Бул эң улуусу, эң бата бере тургандыгы да. Азыр биздикилер көп эле ошол мусулманчылык деп 18-теги балдар сакал коюп атат. 20-дагы балдар сакал коюп атат. Ушунун бир оптималдуу вариантын таппайлыбы? Ушуну туура түшүндүрүп бербейли. Сурооңуз жакшы болду. Мындай, мен кандай суроо берер экен дедим эле, бул жагынан дагы сиз абдан мындай орто беремени бердиңиз, агай. Мен эки вариант менен, эки жааттуу карап жооп берүүгө аракет кылайын, агай. Биринчиден, сакал маселеси бул албетте пайгамбарыбыздын сүннөтү дегендечи, мындай пайгамбарыбыз кандай кийинсе, ошондой кийинүүгө аракет кылуу, пайгамбарыбыздын келбетинде кандай болгон болсо, сакал коюуга аракет кылуу, бул бир мусулмандын баарыбыздын милдет катарында, бир сүннөт катарында жакшы болот, окшошуп. Адамдар көмөр туткан инсандарын туураганга аракет кылып атпайбы? Майкл Джексонго ким көмөр тутса, ким Роналдону көмөр тутса, ошондой кийинип, ошондой чач коюп дегендей. Ошондой сымал эле маселе. Негизги дини ишенимдик бир эмебизге, ишеними бузулуп кетет экен, мусулманчылыктан чыгып кетет экен деген нерсе жок. Мазмунга маани бербей, формага мазмун берген. Бирок сакал маселеси пайгамбарыбыз койгондуктан биз коебуз. Бирок пайгамбарыбыз ошентип айткан. Кээ бир сахабаларына келип, кээ бирлер бир күнү бирөө өтө сакалды момундайынан коюп, мындай сапсайтып коюп келген адамга айткан, кыскарт деген. Мына ешкандай алып туруп, ала бактайм баягында парикмахерлик эме болгон эмес, чач тараштык. Ал кармап туруп, колунун бул жагын кыскартуу маселесин буйруган. Мисалы үчүн деле ошол имамдар, улуулардагычы. Сиз айткандай, бул жердеги нерсе сакалда эмес, кеп сакалда эмес. Кеп маселе ал жердеги сезимде, ишенимде маселеси. Эгер жүрөктө ишенимде, адамдын мисалы үчүн ишеними болбой туруп, сакалдын 1000 жакшысын койсо дагы, анын окуган намазы дагы, кылган амалдары кабыл болбойт. Ишеними жок себеби. Адам ишеними бар, бирок ал адамдын сезим талдуулугу жок. Адамдарга орой мамиле кылат, сөгөт аны, мисалы үчүн тили менен зыян келтирет. Мисалы үчүн сакал коюп туруп, бүгүн арак ичкендер толтура чыгып атат. Сакал кече жакында эле сакал коюп коррупция кылгандар толтура. Мисалы үчүн да бул дегенде сен неге көлөккө түшүрөт, ошол эле динге көлөккө келип түшүрөт да. Андан көрөк имам Куртубидин, биздин Абшүкүр устаз айткан жакшы сөзү бар. Имам Куртубидин айткан сөзү айтып атат да, мисалы шоор деп сезимдүү, сезимталдуу эме менен коюлбай калган сакалга караганда, мисалы үчүн сакалды коюп алып туруп арам иш кылган, же болбосо эч бир сезими жок, адамдарга мамилеси жок эмеге караганда сакалды койбой туруп жашаган да жакшыраак деп айткан сөздөрүн мисал келтирип айтат да. Мына демек маселе айтайын аткан нерсем, бирөө да койсун, макул. Сакал койгон жаштарыбызга каршы чыга албайбыз, койсун. Бирок кандайдыр деңгээлде бир консенсус, орто бир эмесин алып келиш керек. Салттуу бир эмеде аксакалырактар узунураак коюп аткан болсо, жаштар андан бир аз кыскараак коюуга аракет кылуу, мисалы үчүн. Үйдө улуусу узунураак койсо, калгандары мисалы болсо дагычы, анан өтө эле моданы кууп, сакал дегенде баягы Европа, түрк элдери же болбосо башка арабтар кылгандай кылып, мода менен сакал коюундан да алыс болупчу, баягы сакал деген көрүп турбайбы деп эле баягындай кое берет деп эле бул жерине коюп чүчүйтүп койгондо эмес, балким кичине кандай табигый абалда чыкса, кээбине сакал чыкпай көсөлөр бар. Алар кандай кылат десе, алар мүмкүн болушунча эле азыраак кылып эле тазалап жүргөнү жакшыраак. Же болбосо кичинекей койсун да жарашыктуу болсун. Адамдар караганда, сизди караганда, агай сизди караганда, мусулман катарына караганда сиздин бир кебиңизге, сөзүңүзгө эле эмес, жүрүм турумуңузга, анан келбетиңизге карап да кээде, ушундай мусулман болгум келет дегенде адам мындай суктануудай ичинде болуш керек да, пайгамбарыбыз болгондой эле. Мусулмандын эң мыкты алымдарынын бири Равил Ганиуддин, Россиянын муфтийи, татар жигит, укмуш келишимдүү сүйлөйт, оратор, терең билимдүү, сакалы билинер-билинбес. Анын сүйлөгөн сөзү менен бул чыныгы мусулман экенин билип атасыз да, сакалы менен эмес да. Ошону биздин жаштар оюна ала жүрсө да. Ошону туура айтасыз. Маселе сөз. Бисмарк айткан экен. Европаны титиреткен. Бул өмүрүмдө бир гана нерсеге өкүнөм, атаганат Мухаммед пайгамбар менен замандаш жасап калсам болмок экен деп. Биз бөлөк заманда жашап атабыз. Жана кыргыздын 7 озуйпасынын эң акыркысы 21-кылым. IT технологиянын, атаандаштыктын азыр заман күн санап эмес, секунд санап өзгөрүп атат. Бүгүнкү сотка телефон бир күндө эски болуп калат да. Ошондо мусулман элдери, түрк элдери, анын үчүндө кыргыз эли артта калбаш үчүн ар бир кыргыздын 7-чи парысы бул жаңы өнөр деп атам да. IT технология, англис тили, нанотехнология деп. Ушуга мусулманчылык кандай карайт? Абдан жакшы суроо бердиңиз, агай. Бул жерде момундай, бүгүнкү муун Z мууну. 2000 жылга чейинки жашаган төрөлгөндөр 80-жылдан бул жагына Y мууну. Биз 70-чи, 60-чи, 50-чи жылдын мындай муундар биз X муундар экенбиз. Муундардын бүгүнкүндө теориясы кагылышуусу бар ортодо. Бүгүнкү муун технология менен кошо төрөлөт. Ошондуктан биз бир мусулман катарында эмне үчүн артта калып жатабыз деген суроону берген учурда биз ахиретибизди гана балким кичине тургузабыз деп аракет кылдык, анда толук тургуза албай атабыз.
Бирок дүйнөбүздү тургуза албастан бүт жагдан алып Нобель сыйлыгын алган мусулмандар барбы бүгүнкү күндө? Жок. Жаңы технологияны ойлоп таап, ошол эле Samsung ойлоп таап, iPhone ойлоп тапканда бир эмени ойлоп таап аткан адамдар барбы? Google эмесинде, Силиконовый зона баягы эмеде иштеп аткандар барбы? Аз өтө эле мусулмандар Тең эмес. түбүндө Илона Маск да, Джобс да мусулман баласы болгон. Америкага келип, анан Мусулмандын баласы болгон, бирок кийин эмне болуп атат? бөлөк динге Өзүнүн башка бир эмесин, ишеним эмесин жоготуп коюп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ишеним, таалим тарбия, дини таалим тарбия, каада салт, улуттук баалуулуктар менен кошо бүгүнкү технологиянын да баалуулуктарын англис тили керек болмосо англис тилин үйрөнөйлү. Эгерде бүгүнкү технологиянын эмесин талабына ылайык математика илимин, физика илимдерин, космо, астрономиялык илимдерди мыкты өздөштүрүш керек болмосо үйрөнөйлү. Себеби Улукбектин обсерваториясына барганымда ушуну көрдүм. Бүгүнкү технологиялык жаңы технологиялардын өлчөмү менен күндүн, түндүн эмесин өлчөгөндөгү айырма менен анын эмесиндеги айырма өтө эле милим айырма бар экен да. Өтө калгандарыныкы өтө чоң айырма бар. Демек ал киши ушунчалык деңгээлде илимге назар маани берген. Ошол эле Ибн Сина, биздин ата бабалардан Ибн Сина. Ошол эле аль-Жабр деп айтабыз, алгебраны негиздеген мусулман аалымдар болгон. Аль-Жабр деген улуу аалым болгон. Ошол эле Хорезмилер жана башкалар бүт бардыгы дүйнөлүк бул илимдерди өздөштүргөндүгү үчүн заманында тарых жазып кетишти, таштап кетти. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биз мусулман катарында аны үйрөнбөшүбүз керек? Мен ойлойм, бүгүн эри шаркак биргеликти алып кетишибиз керек. Керек болсо эң алдыда жаңы брендтерди, жаңы технологияларды, космоско учуу эмесин дагы мусулман жаштары ойлоп таап чыгарса жакшы болмок. Соңку суроом, мен сизди ошол мыкты аалым, мыкты патриот, мекенчил инсан катары көрөм. 10 жылдан кийин Кыргызстанды кандай элестете аласыз? Ынсап, саясат, экономика, мусулман өлкөсү катары бир 5 сөз менен сүрөптөп берсеңиз. Аяттын негизине амал кылып карасак, мен келечекти жакшы көрө алам. Аятта ошондой деп, бисмиллахиррахманиррахим, Алла Таалам силердин бир коомду, ал коом өзүн өзү өзгөртпөйт деп айтат. Биз ар бирибиз жеке жогору жактан оңдоп берет, бизди ушул мамлекет эле багат, мамлекет кылып бербейт деп, мамлекет деп жата берсек, анда биз өзгөрбөйбүз агай. Эгерде биз бүгүн өзүбүздөн баштасак, жаш муундардан баштап эң эмне керек экендигин коюп келсек, мен 5-10 жылдан ичинде буюрса Кыргызстан кичинекей мамлекет болгонуна карабастан өнүккөн мамлекеттердин катарына кандай жагынан өзүбүзгө жарашыктуу болгон, өзүбүзгө таандык болгон Сингапур мисалы үчүн мен өтө кызыгып окуйм бүгүнкү өнүгүүсүн. Малайзияга былтыр барып келдим, атайын кызыгып. Кандай өнүктү экен деп, бүгүнкү күндө ал деле кыска мөөнөттө өнүккөн. Кыйынчылыктан чыгарды. Грузиянын абалын көрүп келдим былтыр мурдагы жылдарда. Бүт өнүгүп аткан эмесинде кандайдыр деңгээлде бир реформага кадам койгон элдин эркин көрдүм. Эрктүү элдин эгерде биз бүгүн саясаттан талашып, тигинин эмедеп, акчага азгырылып, бир нерселерге кылып, ар кандай оюндарда, же болбосо тааныш билиш, урук туугандардын эмеси деп, ушуну коеюн тияка бияка деген нерсе менен жүрө турган болсок, агай, анда биз өнүкпөйбүз. Аны айтайын. Эгерде биз жок, мен өзүмдөн баштайын өнүгүүнү, мен өзүмдөн өзгөрүүнү баштайын, мен китеп окуйм көбүрөөк деп, мына сиз сыяктуу Алла ыраазы болсун, китеп жазып, изилдеген эмеге кире турган болсок, фазага кире турган болсок, а мен жаштардан бүгүн аны нерсени көрүп атам, буюрса үмүт бар. Бирок ошол үмүтүм өчүп калбаш үчүн ошол жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн да кененирээк кылып берсек жакшы болмок. Мен келечекте ошондо мен Кыргызстанда экономикалык жактан эң өнүгүп кеткен мыкты мамлекет болбосо дагы өзүнүн баягы улуттук идентификалык эмеси болгон, өзгөчөлүктөрү болгон бир мамлекеттердин катарында туризм тармагын көрүп атам бүгүнкү күндө. Инсан потенциалы болгон бир мамлекет катарында Филиппиндерге окшогон, мисалы үчүн бүт дүйнөнүн баарына Филиппин эли калкы өзүнүн адамдарын эме кылат. Ошол эле экспорт кылат, мисалы үчүн. Сингапурда дагы ошондой эле мисалы үчүн билим берүү тармагында өнүгүүнү мен прогресс катарында көрүп атам, мисалы үчүн бүгүнкү күндө. Өтө акылдуу жаштарыбыз абдан көп. Буларга шарт түзүшүбүз керек, мен оюмча келечекте 10 жылдын ичинде жакшы бир эмеде көргүм келет буюрса Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, жаратканым ушул бүгүнкү биздин маектешибиз, сыйлуу инсан кыялданган заманга жеткизсе экен, ал сөз жок болот. Биздин тема мусулманчылык жана кыргызчылык. Урматтуу улутташтар, урматтуу улут жандуу биздин мекендештерим, биз мусулманчылыктан бир жаман нерсе истебейли. Ким эмнени истесе ошону табат. Урматтуу мусулман бирборлорум, биз кыргызчылыктан бир кандай бир кесепетти истебейли. Кыргызчылыктын да, мусулманчылыктын да түпкү максаты бул соопчулук, бул ыймандуулук, бул аруулануу. Урмандуу мекендештер, арууланалы, арулан Кыргызстан.